Жери алтын кенинин расмий ачылышына бара жаткан президент Садыр Жапаровду таластын эли митинг менен тосуп алат деген маалымат тараган. Чындыгында эле митинг чоң жолдун жээгинде болгонун, бирок президент кортежин токтотуп эл менен жолукканын митингдин катышуучулары билдирди. Митингдин катышуучулары кийинип алса болмок экен, тоңуп калат деп баяп, президентти кол чаап тосуп алды. Сүйлөшүүлөр аяктаган соң Талас облусундагы жер үй кенинидеги Талас алтын комбинатын ишке киргизүү аземине барды. Күнү түнү дебей иштеп атабыз, Кудай буйрса. Сиздердин ишеничиңиздерди актайлы деген ниет менен күнү түнү дебей иштеп атабыз. Ачылыш аземи эки өлкө башчыларынын катышуусунда өттү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана телекөпүрө аркылуу Россиянын президенти Владимир Путин катышты. Эки өлкөнүн макулдугу менен старт берилди. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Садыр Нургажоевич, разрешите запуск Таласского золоторудного комбината месторождения Джеруй. Начинается? Разрешаю. Уважаемые дорогие дамы и господа, поздравляем с официальным запуском Таласского золоторудного комбината месторождения Джеруй. Өз сөзүндө Садыр Жапаров Кыргызстан тоо кен тармагындагы потенциалын жогорулатууга, жалпы экономикасын өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн мындай долбоорду мындан арыда колдоорун, ошону менен катар баардык экологиялык талаптарды сактоо керектигин билдирди. Ооба, алтын каздырбайбыз деп нааразычылык кылгандар да бар. Бирок эбактан бери ушунча каражат сарптап, бардык иштер бүтүп, иш башталып калгандан кийин токтото албайбыз. Токтотуп коюунун арты эл аралык сот демне менен бүтөт, аны касиеттүү эл сиздер жакшы билесиздер. Ошондуктан ынтымак менен, сүйлөшүүлөр жолу менен бардык маселелерди чечип алабыз. Каршы болгондор сабыр этип туруңуздар. Урматтуу таластык туугандар, Талас жеринде жалпы улуттук ынтымак, биримдик жөнүндө айтып жатканымдын себеби касиеттүү Талас Кыргызды кураган, журт кылган ыйык жер, Айкөл Манастын хан ордосу, эли да акылдуу эл. Кыргыз мамлекетинин, кыргыздардын улуттук өзөгү, улуттук тамыры да ушул касиеттүү Таластан башталат. Алдыбызда турган максат чоң, тилек бир. Ал өлкөбүздүн келечеги, бакубатчылыгы, элибиздин жыргалчылыгы. Ага жетүү үчүн элибиздин биримдиги, өлкөнүн туруктуулугу аба менен суудай керек. Россия президенти Владимир Путин дагы бул жер үй долбоору Россия менен Кыргызстандын ортосундагы эң чоң экономикалык долбоор экенин белгилеп, мындан арыда кызматташтык, достук мамиле бекемделе турганын айтты. Повторю, реализация этого важного совместного проекта станет символом успешного развития многопланового взаимовыгодного российско-киргизского партнерства и крепкой дружбы между нашими народами, что полностью соответствует духу договоренностей, достигнутых в ходе недавнего рабочего визита президента Киргизии в Москву. Мы благодарны за то, что вы совершили свой первый зарубежный визит именно в нашу столицу. Жери алтын кенин иштетүү, сүйлөшүү иштери 2005 жылы Атамбаев президент, Бабанов өкмөт башчы болуп турган кезде башталган. Алтын Альянс компаниясы менен түзгөн келишимде өлкө боюнча 100 мектеп курулган. Ошону менен катар жылына $70 миллион Кыргызстан үчүн бөлүнө турарын билдиришти.